бардык шаранырга жана кызмат адамдарына мыйзам бирдей, тандалма эмес, акыйкаттык, чынчылдык жана калыстык принциптерге негизделген мыйзам үстөмдүгү өкүм сүргөн инклюзивдүү мамлекет курабыз. Мадумаровду таш бараңга алабыз. Бийликтин тарапташы кастыкты козуткан билдирүү таратты. Соц тармактарда бийликтин белгисиз тарапташтарынын кайрылуусу тарап жатат. Колдонуучулар бул видео тасмадагы Өмүрзак Бейшем деген ат менен катталган жаран экенин, Ички иштер министрлиги эмне үчүн чара көрбөй жатканына кызыгып жатышат. Видеодо көрүнүп тургандай, белгисиз жаран бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаровго жана бийликтин чечимдерине каршы чыккандарга карата кастыкты козуткан жана кемсинткен акарат сөздөрдү айткан. Эй Адахан деп айтам мен сени. Уктуңбу? Шакалсың деп айтам мен сени. Кел мага бетме-бет сүйлөшөм сени менен. Силер сабырыбызды кетирип жатасыңар. Ар бирөөңөрдүн үйүңөргө барабыз. Азыркы бийликке каршы чыккан кимиң болбосун үйүңөргө чейин барабыз. Ошондой эле ал жаран бийликке каршы чыккандарды таш бараңга аларын, жоопкерчиликти өз мойнуна ала турганын кошумчалаган. Мен лично көтөрөм элди. Анан мени камагыла. Мен жооптуу болом элим үчүн. Бирок мен элди көтөрүп барам. Ар бирөөнүн үйүн талкалайбыз. Кыргызстандан качасыңар же барыңарды таш бараңга алабыз. Ошончолук акылдуу болсоңор, мени сотко бергиле. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети социалдык тармактардагы тараган мындай видеолорду талоого алып, саясий филологиялык экспертиза жүргүзүп, кылмыш жаза кодексинин улуттук расалык же диний кастыкты козутуу менен тиешелүү чара колдонулушу керек. Анткени анын айткандарында кастыкты козутууга, жаңжалга чакырыктар бар экени даана көрүнүп турбайбы? Адахан деп айтам мен сени. Уктуңбу? Шакалсың сен деп айтам мен сени. Кел мага сүйлөшөм, бетме-бет сүйлөшөм мен сен менен. Адахан менен турайын. Ишек десе, тойгуздуң сен, Сен тойгуздуң. Сенин дагы тетиги, куйруктарың, зомбилериң тойгузду, уктуңбу барын? Сабырыбызды кетирип атасыңар силер, Үйүңөргө барабыз, ар бирөөңдүн үйүңө барабыз. Уктуңарбы? Азыркы бийликке каршы чыккан депутатың болобу, кимиң болбосун, үйүңөргө чейин барабыз. Мен лично көтөрөм элди. Анан мени камагыла, мен жооптуу болом эл үчүн. Бирок мен элди көтөрүп барам. Ар бирөөнүн үйүнө барып туруп талкалайбыз барын. Кыргызстандан качасыңар, жолсо бизге туруп бересиңер. Баарыңарды таш бараңга алабыз. Бишкектеги кафелердин биринде ырчы Иса Өмүркулов эсепти төлөбөй койгон. Ал милицияга жеткирилди. Борбор каладагы Кореяна кафесинде ырчы Иса Өмүркулов эсепти төлөөдөн баш тартып, кызматкерлер менен ырчынын ортосунда чырчыккан. Аталган мекеменин жетекчилиги журналисттерге билдиргендей, Өмүркулов кафеде кыздар менен отурган. Алгач өзүнүн эсебинде, кыздардын эсебинде төлөй турганын айткан. Натыйжада анын шериктери кетип, Өмүркулов калган. Бирок алар эсепти алып келгенде, ал өз акчасын төлөп берген. Ал эми ырчы кыздардын эсебин төлөөдөн баш тарткан дейишти алар. Натыйжада окуя болгон жерге милиция кызматкерлери чакырылган. Ырчы Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилди. Бишкекте форма кийип, асманга ок чыгарган жигит кармалды. Аталган факты Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгына каттоого алынып, калктуу конуштарда ок атуучу куралдан атуу боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө 12 ноябрда саат 3:00 чамасында Чүй проспектиси менен Турусбеков көчөсүнүн кесилишине жакын жерде жүргөн жаран белгисиз үлгүдөгү тапанчадан асманга ок чыгарганы аныкталган. Бүгүн 24 ноябрда издөө иштеринин натыйжасында 2002 жылы туулган жаран кармалып, Ленин райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилди. Тергөө уланууда. UFC чемпиону Валентина Шевченко президент Садыр Жапаровтан алган белектерин көрсөтүп, ага ыраазычылык билдирди. Ал соц тармактагы баракчасына тартууланган сувенирлердин сүрөттөрүн жарыялады. Садыр Нуркожеевич, белектер үчүн ыраазычылык билдирем. Шырдак улуттук колго жасалган кийиз килем. Бул кыял элем. Жа биздин усталарыбыздын кооз жана көркөм эмгеги, аларга чоң таазим деп жазды ал.
Валентина Шевченко Кыргызстанга 21 ноябрда келди. Ал мекенине акыркы жолу 2019 жылы келген эле. Ал Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, көрөрмандары менен жолугушуу өткөрдү. Бишкек Ош жолундагы кырсыктан кийин 500дөй унаа тыгында калды. Бишкек Ош унаа жолунун 420 чакырымында, тактап айтканда Жалал Абад облусунун Бекечал тилкесинде чиркегичи бар Ман үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа оодарылып кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда жол кыймылына тоскоолдук жаралган. Саат 9:00 унаалар өтө албай, жол тыгыны пайда болуп, 500дөн ашуун унаа токтоп тургандыгы тууралуу билдирүү түшкөн. Кырдаалды жоюу максатында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Кара Көл шаардык Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн ыкчам топ иш алып барууда. Ошондой эле автокран жана жүктөгүч тартылып, оор жүк ташуучу унаа жол четине чыгарылды. Учурда жол бир тараптуу ачылып, унаалар өтүп жатат деп айтылат маалыматта. Ататүрк паркында куралдуу каракчылык катталды. Каракчылыкка шектөөлөр кармалганын 24 ноябрда патрулдук милициянын басма сөз кызматы билдирди. 23 ноябрь күнү түнкү саат 2:00 чамасында 102 кызматына Ататүрк атындагы Сейилбакта бир жигит тонолгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге патрулдук милициянын шаардык милиция бөлүмүнүн кызматкерлери барган. Жабырлануучу укук коргоо кызматкерлерине бейтааныш адамдар тапанча менен коркутуп, смартфонун тартып алып качып кетишкенин айткан. Милиция кайгул кызматынын кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары 2004 жана 2001 жылы туулган жарандар кармалды. Алар райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилип, бул факт каракчылык менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталды. Азамат Кожомкулов Түндүк электр ачык акционердик компаниясынын башкы директору кызматынан бошотулду. Бул тууралуу компаниядан билдиришти. Мындай чечимди директорлор кеңеши 2021 жылдын 23 ноябрында кабыл алган. Кожомкулов бул кызматка компаниянын директорлор кеңеши тарабынан 2021 жылдын 18 августунда дайындалган. Ал эми анын ордуна Нурдин Осмонов башкы директор болуп дайындалды. Темир жолдун Кант Ивановка бөлүгүндө рельстин алдындагы жыгач алынып, анын ордуна темир бетон төшөлүүдө. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда темир жолдун 3811 чакырымында жүрүп жаткан ишке 110 кызматкер тартылган. 22 ноябрдан 26 ноябрга чейин темир жолдун бир чакырымындагы шпалаларды алмаштыруу тапшырмасы коюлган. Бир темир бетондун салмагы 260 кг, жалпысынан рельс алдына 1840 бетон төшөлөт деп айтылат маалыматта. Аны менен катар темир жолду түздөө иштери жүрүп жатканы кошумчаланды. Бүгүн 24 ноябрда Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында камактагы оппозиционер саясатчы Равшан Жээнбековду шайлоого катыштыруу талабы менен акция өтүп жатат. Акциянын катышуучулары БШК талапкердин өгүт ишин жүргүзүү укугун коргобой жатканын айтып, Буршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекованын отставкасын талап кылышууда. Жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрда өтөт. 27 октябрда Жээнбеков талапкер болуп катталган, бирок өгүт жүргүзүү үчүн абактан бошотула элек. Борбордук шайлоо комиссиясы Равшан Жээнбековдун өкүлү жана адвокаттын Бишкектин 1-май райондук сотуна Жээнбековдун бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчүн берүүнү жана теледебаттарда конвой кызматы менен катышууга мүмкүнчүлүк түзүүнү суранган өтүнүчүн канааттандырган эмес. Сот Равшан Жээнбековду өгүт өнөктүгүнө катышуу үчүн камактан бошотуудан баш тарткан. Санариптик өнүгүү министрлигинин автоунаалар боюнча бекер маалымат берип келген карчык кызматынын кошумча опциялары гана акча төлөп маалымат берген системага өтөрүн билдирди. Буга чейин кыргызстандыктар арасында кеңири колдонулган бул интернет ресурс кызматын эми акча төлөгөндөргө көрсөтөрү айтылган эле. Анда бир сурам 10 сом деп бааланган. Эми аталган министрлик машиналар жөнүндө жана алардын жол эрежесин бузган үчүн салынган айып пулдар боюнча маалыматты бекер берет.
Ал эми акчаны транспорттун кожоюну, канча чакырым жүргөнү, сүрөтү жана автоунаа камакта, күрөөдө турабы же жокпу деген маалымат үчүн төлөөгө туура келери кабарланды. Акча төлөгөн бизнес модель өзүн актай турганы сервистин сапатын жогорулатып, анын өнүгүүсүнө инвестиция болору айтылууда. Мындай ыкма эл аралык тажрыйбадан алынганын кошумчалашты.